Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Thumma amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi taala ve barakatuhu. Bugünkü sizler menен öte turgan temabız baylık jana kedeylik. Baylık demden aytabız, jakırçılık demden aytabız. Ушул туурасында сөз кылып беренге аракет кылабыз. Өткөндө башын баштап койгонбуз. Baylık kadimki ele mal, mülk, altın, gümüş, buyum tayım, jana kıymılsız mülktör, uşulardın bardığı baylık dep eseptelet. Jana maga uşul jaga жетет го dep eseptegen mal mülküңüz bolsa, oşol dele baylık dep eseptelet. Jana özüңüzdü bay adam dep esepteseňiz bolot. Egerde jok dep toybosoňuz, mындай mekemeden 10 olsa da jakırday olup жүрө бересиz. Кээ бар го, мисалы 5-6 үйдү алып койгон, 4-5 эле камаздар бар, 5-6 эле чоң соода борборлору бар дегендей. Ошондой болсо деле жок болбой атат, эчтеке жок деп эле наалып эле жүргөндөр болушу мүмкүн эми. Кээде болуп калат экен да, жашоо. Ал адам бай деп эсептелбейт. Кедей, себеби дагы деле өзүн тынч ала албай атат. Дагы эле дей берет. А эгерде жок, Кудайга шүгүр, мына бир үйүм бар, бир дүкөнүм бар, бир жанагындай таар ташыган чоң камазым бар, фурам бар дегендей, ушуга шүгүр деп, дагы болуп калса дагы көбөйтөбүз, болбосо ушул жагына да шүгүр кылайын десе, демек дүйнөдө ал адам өзүн бай деп эсептейт, Кудайга шүгүр деп эсептейт, мына ушундай. Ошондуктан күнүмдүк жашообузга ыраазы болуп жашоону үйрөнсөк өзүбүзгө жакшы экен. Эми жакырчылык деген эмне? Жакырчылык деген an yusbihal insan muhtajan ve leysa lahu ma yakfihi. Adam balası muhtaç bolup kalusu. Jana özüne bir jeterlik bir neselerden bolbay kalusu. Jakırçılık degende көбүнчө биз жалаң эле материалга байлайбыз. Жок. Ден соолуктагы бар болсо, демек ден соолугу бар. Бай адамсыз, ден соолугуңуз жок болсо, демек тапкан мал мүлкүңүздүн бардыгы бир тыйын болот экен. Эчтекеге арзубай калат экен. Жаныңызды койгонго жер таппай кала турган даражада оорусак, Кудай сактасын. Же болбосо тынч уктатпаган, түндөсү гана ооруну козгой турган бир оорулар болот. Кудай сактасын. Ошондой оору келип калса, бүттү, дүйнөнүн баары бир тыйын. Эң жөнөкөйүн алалычы. Тиш жанды чыгарып ооруганда кандай болобуз? Оорутканда. Dünyanın bardığı eşitke görünbey kalat gözüne. Şu tişin basılsa boldu ele dep. Je bolbosо baş oğru, sınıp ketçüdey ol. Oşo kezde anan keyin dünya başka eşitke gerek bolsa bala çaka da görünbey kalat eken. Aynanan aman bolgula dep kalat ketdi adam. Sizler aman bolgula, men tişimdi ayıktırıp olayın. Başımda ayıktırıp olayın. Başımda ortpa eşke çıkıp oyna kolaçı degen söz oşondan eken de baya çırabay kettin. Bolbosa hiç bir atene bala çakasın antep aytpayt. Janıga şayganda aytat eken. Anı kırgızlar ne deyt? Can özüne dep koyat. Can özüne. Oşun üçün den sooluktu dagı emne kılış kerek? Jakşı karaganга hareket kılış kerek. Jana eң негизгиси jakırçılık degen kандай dese muhtaç bolgon nersesini tapпай kalуу. Kээ misalı baladagı kız da görбөй kalat. Başka baylığı bari var. Бирок кандайдыр бир себеп менен 5 жылдан 10 жылга, 15 жылга чейин чоюлуп кеткендер болот экен. Жок. Бала башка аял алса, кыз башка бир күйөөгө чыкса, бала болуп калышы мүмкүн. Андай да учурлар болот. Себеп бул боюнча Ниса сүрөсүнүн 130 аятында мындай дейт. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. Sadaqallahul azim. Egerde ayal menen güyösü iki jolgo tüşö turgan bolsa, her birinin özünün peşenesinde jaraşa Kuday Taala ne bolot? Bayıtıp ottu. Бул ажырашкыла деген маана эмес. Адам депрессияга түшпөш керек деген. Жашоо аргандай да. Кээде такыр дал келбей калат экен, мүмкүн эмес болуп калат. Баланын теңи башка жакта жүрөт,
Kızdın tеңи, gelinin tеңи. Başka жақта жүріп қалатын кейде. Мына ошоға айтып атат. Балким бұл еркек башка аял алса, ал балалы чакалуу болуп өнүп өсүп кетет. Ал эми аял киши дагы башка бир турмушка чыкса, ал дагы өнүп өсүп жашоосу сонун болуп кетет деп. Кайсы бир сахабада айтат го, мен аялыма тең эмесмин. Тең эмесмин. Анткени аялымдын жанында мен өзүмдү ыңгайсыз сезем дейт. Аялым өтө эле сабаттуу, өтө таза, тыкан, мыкты аял. Анын жанында өзүмдү ыңгайсыз сезем. Дегенде пайгамбарыбыз дейт, жок сен жашай бер дейт. Анан болбой кайра келе берет, акырында ана Алла Таала Куранда өкүм чыгарат, буйрук. Анан кийин экөө Зейнеп энебиз менен эмне болот? Ажырашат. Ошондой экен, ар кимдин өзүнүн теңи бар экен. Ошондуктан Хидая китебинде келет. Теңдештик башка да китептерде келет, бирок ошол жерде айтат. Менин күйөөм мыногул деп ар кимдин эрмегине айланган эркек бар го, кээ бир кишилерде болуп калат экен. Ар кимдин адам өзүн өзү алып жүрбөсө, калп айтуудан өзүн тыйбаса, калжаңдап тетиги 5 жашар, 5тен эми бели чыккан 5 жашар баладан баштап 90го чыккан карыясына чейин теңчү болуп алса, анан сүйлөй турган сөз ордунда эмес, ар кайсы жерде эле өзүнүн бир темасын алып кире берсе, жалпы элдин эрмегин айланып калышы мүмкүн экен да. Ошондой калжаңбай, эрмегин айланып калган эркектин аялы болуп калгандан кээ бир аялдар намыстанат экен, арданат экен. Мынол менин күйөөм, ушунун аялымын, баланчанын аялымын деп айтуу намызы менин төркүндөрүм конок тоза албайт. Колунда эчтеке жок деп айтуу намыс го негизи аял кишиге. Андан да жогору турат депти да. Мынау калжаңбайдын аялымын деп айткан. Ошон үчүн кыздарыбызды эмне кылат экенбиз? Турмушка берерде албетте жанагындай өзүнө тиешелүү шеф-поварлуу, тазалык, тамак аш, тиги баарын негизги жашоого байланыштуу нерселерди үйрөтүп, анан кийин күйөө баланы дагы карап, кызды коргулап албайбы, дайыма айтып келебиз. Майда эмеспи, сайпан эмеспи, ошонун баарын карап туруп анан берсек, ошондой эле биз дагы балабызга бирөөнүн кызын алып берерде, балам, бул сага машина эмес, үй эмес, кыймылсыз мүлк эмес. Алып туруп анан кайра сатып жүргүдөй. Бул аялың болот, сенин бүлөң. Буга эч качан кыянат кылба. Аялыңа канчалык мээрим төгүп, жакшы мамиле кылсаң, сага ошончолук мээрим төгө турган, айтканыңдан эмес, көз карашыңдан түшүнө турган мыкты балдарды, мыкты кыздарды ушул келинчегиңен көрөсүң. Аялыңды тескерисинче басынтып берсең, чүнчүтө берсең, езгилей берсең, эртеңки күнү мээрим төкпөгөндөн кийин мээримсиз, кайдыгер, мерез, ташпоор, башкача балдарды күтүп калышың мүмкүн балам. Анткени балдар чоңойгон сайын биз билбейт дей беребиз да. 3 жаш, 4 жаш, 5 жаштан баштап балдардын камерасы иштеп баштайт. Бүт булар жанагындай монтаж деген түшүнбөйт. Кандай көрсөң болуп запись кыла берет булар мээсине. Анан чоңойгондон айтыш мүмкүн. Ата, каерде эле сиз мээрим төкчөлеңиз? Качан болсун деле зиртилдеп турчуңуз. Биздин жасаган иштерибиз сизге такыр жакча эмес. Качан болсо апамды эзгилеп отуруп, мынакей орукчан кылып койдуңуз. Башка кылдыңыз деген сөздөр чыкпеш мүмкүн экен. Ошон үчүн аталыкка балдарыбызды даярдамайынча үйлөндүргөн бир аз эрте экен. Кээ бирлер болуп калышы мүмкүн да, талим тарбия убагында берилбесе, бул эми мүлк да, бул аял деген менин мүлкүм. Каалагандай тартипте мен кармай алам деп туруп эле нары бери буйтала берген кереги жок чын. Бизге жарашпайт. Биз эл көчмөн калкпыз. Ушундай көчмөн калкпыз. Эркин жашаганды, эркин ибадат кылганды, эркин ой жүгүрткөндү жакшы көргөн элбиз. Дегеле адам баласы ошондой өзү негизи эле. Ошого ата-бабаларыбызга да Алла Тааланын рахматы жааган болсун. Ушундай мамлекеттин, элдин, сонун таза диндин бизде калышына себепкер болуп, канын, жанын, өмүрлөрүн арнап кетишкен алар. Анткени пайгамбар Мухаммад алейхиссалам хадисте эмне деди? Мен лам яшкурин наса лам яшкуриллаха. Кимде ким адамдардан көргөн жакшылыгына ыраазылыгын билдирип, рахматын айта албаса, Кудай Тааландан келген жакшылыктарга эч качан рахматын айта албайт деп. Ошон үчүн дайыма Кудай Таала эмне деп айтканда, пайгамбарыбыз аркылуу бизге кандай гана бири-бириңерден жакшылык көрдүңөрбү, бири-бириңерге рахмат айта жүргүлө, ыраазылыгыңарды билдире жүргүлө.
Бири-бириңердин жакшылыгыңарды билбейсиңер, демек мен берген жакшылыкты эч качан билбейсиң деген сөз да. Ошондуктан дайыма балдарыбызга да үйрөтөлү. Бири-бирине чай куюп берсе да рахмат дегенди адат кылып алсын. Бул да сүннөт экен. Мисалы, балаңыз чай куюп берди да инилерине. Рахмат алыш керек экен. Же болбосо биз өзүбүз деле. Балам тиги бут кийимди коюп койчу, мен азыр чийип кетип атканда кийип кетейин десеңиз, балаңыз щоткалап, тазалап коюп койгон болсо, ай балам, рахмат деп кийип кетишиңиз керек экен. Ошол мээсине сиңип калат экен да, алда бир туугандарын үйрөтөт экен. Ушундай экен. Кыскасы, кыбыр эткен жакшылыктын бардыгын биле жүргөнүбүз, жана ага ыраазылык билдире айтып койгонубуздун бул Кудайдын берген экен бул. Жана аят боюнча айттык, туугандар. Бул ажырашкыла, ажырашса дагы боло берет да деген маани эмес. Кокус таптакыр дал келбей калса, ушунда эмне кылат? Экөө эки жолго түшүп алып, өзүнүн бактысын келечекте көрүп күтсө да болот. Алла Таала кадырды. Эгерде биринчи турмушунан эгер кокус болбой калса, бу жерде эмне берип атат? Мотивация, психологиялык, моралдык жардам. Эч качан чөкпө. Кудай Таалам сенин келечекте дагы да жашооң бар. Биринчи жашоону кыйратпаган сен экинчи жашоону кыйратмак белең деп аны кайра төбөгө чапкылап эзгилебешибиз керек экен. Жөн гана колдоо көрсөтүп коюш керек. Кудай буйрса бар сонун болот, жакшы болот деп. Мына Hazreti Умар радияллаху жөнүндө айтып атпайбы пайгамбарыбыз? Эгерде менден кийин да пайгамбарлык түшө турган болсо, Умарга түшмөк деп туруп, мына эмне шыктандыруу берип атат. Себеби Hazreti Умар радияллаху эмне дегенге, Кудай Таалам көрөгөчтүктү жана сезимталдыкты, аны жана стратег деп коет да, стратегтик көз караштыкты дагы аябай Hazreti Умар радияллаху өтө катуу өздөштүргөн болот. Мындай кылса мындай болот, тигиндей кылса мындай болот деп. Эмне деген сөз? Иякум вал гадара деп. Алдануудан сактангыла деп. Кыздарыбыз алданбаш керек, балдарыбыз алданбаш керек, өзүнүн турмуш жолунда да алданбаш керек. Бардыгы так тыкыр болуш керек. Алданбаш керек десе бир эле материал деп түшүнөбүз. Жок, турмуш жолунда да алданбаш керек. Эртеңки күнү жанагы биз бере балабыз келинди, ыймандуу келинди алсак, ал болсо шаарга жашайбызбы же бөлөк чет өлкөгө жашайбызбы деп. Эми ар кимде ар кандай да, бирөөдө бир бала бар, бирөөндө эки бала бар, эркек бала. Анан сиздер эми жашай бериңиздер. Биз өнүгүп өсүшүбүз керек, келечекте мындай деп туруп, таптакыр кароосуз калтырып туруп кетип калып атса, ал кандай болот? Болбойт экен. Ошон үчүн кыздарыбыз да ыймандуу болуш керек, балдарыбыз да ыймандуу болуш керек. Абалга карап жашоону улантып, эң болбой калды дегенде Куранда айткандай, атене картайып калган кезде жалгыз калтырбашыбыз керек. Жаш кезде ансыз деле бизсиз оокаттарын кыла берет ал, оңой. Карыган кезде өзгөчө эмне кылгыла деген? Сый мамилеңерди жасагыла деп. Куранда буйрук бул. Андан кийин Духа сүрөсүндө пайгамбарыбызды сооротуп, сен жалгыз калган жоксуң. Кичине эки жагын карап, бөлөк бир нерседен кем болуп атсаң, башка жактарыңды карап, өзүңдүн жашооңо ыраазы болуп, алдыга көздөй умтулсаң болот. Сенин үммөтүң ушундан сабак алсын деген мааниде Алла Таала Куранда эмне деп атат? Духа сүрөсүндө 8-ci аятында Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Мурда эчтекең жок эле го. Сени эч ким таануучу дагы эмес. Эчтеке эмес болсуң. Атаң болсо кичинекейиң деле өтүп кеткен. Апаң болсо сен кичинекей жашың деле 4-5 жашың, 6 жашың, риваяттар ар кандай, кичинекей кезиңде үзүлдү. Абдулла атасы пайгамбарыбыз төрөлгөнгө чейин эле үзүлүп кетти жаны. Анан жетим болуп чоңойгонсуң. Эми монтип 5 мал намазда атың айтыла турган болду. Барар көрөр жериң жок болчу, мына бүт бары тескерисинче сага келип умтулуп калды. Сен эмне үчүн мөгдүрөшүң керек? Башыңды көтөр, алдыга жыл деп пайгамбарыбызды Алла Таала эмне кылып атат? Сени мына мен байытып койдум бар жанында. Мынакей, мындан бияга кыямат күнгө чейин пайгамбар Мухаммад алейхиссалам аты кете бермекчи. Мына ыйманыбызда толук болуп атпайбы? Ла илаха иллаллах деп эле токтоп койсок, Мухаммадур Расулуллах деп толук айтыш керек. Алла Таала, жалгыз Алла Таалага ыйман келтирдим. Жана Мухаммад алейхиссалам Алла Тааланын элчиси экенине дагы ыйман келтирдим дешибиз керек. Анан эмне болот? Ыйманыбыз толук болот. Ансыз болбойт. Нике кыйса деле, мусулман болсок деле, балдарыбыздын
kelmesini bir seramga kılат moldake. Gerek bolsa 3 jol aytırıp koydu. 3 jol aytıp koyardı. La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah 3 jol kelmeni aytat. Musulman ekenin tasdiqtap dep aytabız. Musulman ekeningdi kana musulmansың mı kandayсың aytıp koyçu debeybiz da. Musulman ekeniңерди tasdiqtap bekemdep bir 3 joldan kelmeni aytıp koygula dep turup ayttırtabız atay. Emne üçün kelme aytууда сауап бар билесиздер. La ilahe illallah degеле. Hadisтердин негизинде. Ayttыртып туруп анан кийин анан эмне болот? Никеге киришип атат. Мына ошол жерде дагы пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын аты аталат сөзсүз түрдө. Мына ошол сыяктуу кийин биз ушунча жакшы иштерди жасайлы, сооптуу иштерди жасайлы. Кимдин баласысың дегенде балдарыбыз оозун толтуруп, баланчанын баласымын деп да сыймыктануу менен айта турган аталардан болууну баарыбызга Кудайым насип кылган болсун. Өмүр деген билесиздер, аябай эле кыска экен. Дайым айтып келебиз, дагы да айталы, мынакей мурда Зикра деген карыбыз Алла разы болсун, Египеттерде окуп келген, тажвидтер укмуш болчу билесиздер. Кээде окуп калса эле го, жумага чейин. Мына ошол карыкебиз баштап балдарыбыз окутту, кийин турмуш шартына байланыштуу кайра кетти. Анын ордуна мынакей Асадулло деген жумада азан айтып аткан карыбыз алып келдик. Алла разы болсун, имамыбыз менен жана Анарбай ажыке экөө сүйлөшүп, Куран сабагын уюштуруп коюшту. 10 жаштан баштап 70 жашка чейинкилер сабак алса болот. Арабча Куран окуган үйрөнүп алсак болот. Жана балдарыбызга сөзсүз түрдө Куран окуган үйрөтүп алалы. Балдарыбызга Куран окуганды, адеп ахлактарды, арам адалды үйрөтүп алган болсок, Кудайдын бергени. Картайган сайын сыйга бөлөнө беребиз. Эгерде балдарыбызга Куранды шыр окуган үйрөтүп, арам адалды жана уяттуулук, мына нерсе уят болот, мына нерсе уят болот деген туура эмес иштерди, уят деген уяттуу иштерге келгенде өзүн өзү уялып, өзүн этияттап кала турган балдарды тарбиялап алсак, бул коркунуч. Эртеңки күнү ар кандай кызматтарга барат, ар кандай иштерди жасашат, ар кандай бир байлыкка, дөөлөткө ээ болушу мүмкүн. Эми Кудайдын буйругу да. Баягы бешиктеги баланын бек болоорун ким билет дегендей. Ар кандай болуп чыгат. Ошол кезде балдарыбызга ачык сүйлөй албай турган аталардан болуп калышыбыз мүмкүн экен. Себеби кабагын салып эле дегеле зиртилдеп эле элдин көйгөйүн чечкен киши болуп эле кабагын салып эле оюлонуп эле барактап эле барактап отура берсе, ата да кызыктай болуп калат да. А эгерде ыймандуу бала болсо, ата бул ишиңди кыла бербейсиң, тиякта ишиң көп ба десеңиз, эмне дейт экен? Ыймандуу бала. Ата ал бүтпөйт ал. Мага чейин да бүткөн эмес, менден кийин да бүтпөйт. Мен да бүтүрүп албайм. Жашоо болгон сайын улам бир иш бүтсөңүз, кайра жаңы иш чыга берет. Аны бүтсөңүз дагы жаңы иштер заманга жараша чыга берет экен. Мен колумдан келишинче бүтүрүп алам ата анан кийин деле. Алым жетишинче. Азыр сиз менен маектешейин ата деп турган бир балдарыбызды тарбиялап атабызбы? Же тарбиялаган жокпузбу? Маселе ушунда экен. Ошон үчүн ыйман, Куран. Ошон үчүн деп аталарыбыз какшаган. Кана китебиң эмне десе, китебиң Куран деп. Пайгамбарың ким? Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам. Кимдин жолундасың? Имам Азамдын жолундамын. Бунун жолундан деген мааниси школасындамын деген сөз. Кайсы школду бүткөнсүң десе, лицейди бүткөм деп кээ бир мактанып атпайбы? Мен мындай биз айылда келгендер мага окшогондо. Мен айылдан келгем да, мен Токтогулдан келгем. А биз айылда бир мектепте окуганбызды айтабыз, мисалы да. Ар ким ар кандай. Анан ошого биз Имам Азамдын школасынын негизинде Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын калтырып кеткен сүннөт Куран менен хадисти эмне кылабыз? Иш жүзүнө ашырып атабыз. Амал кылып атабыз колубуздан келишинче. Бирок Ханафи мазхабынын өзгөчөлүгү адеп жана адеп болгон. Адептүү болмоюнча биз динди эч качан жайылта албайт экенбиз. Какай эле зиртилдей берсеңиз, койчу дейт да, каар болбосоң балекет болуп кетсең да, алым болсоң балекет болсоң да. Өзүнүн ата энесине дагы адеп менен мамиле кылганды үйрөнбөсөк, бул азап экен. Мына Жабир алейхиссалам пайгамбар Мухаммад алейхиссаламды канча жыл тарбиялады? 40 жыл. 40 жыл адеп ахлак боюнча пайгамбар Мухаммад алейхиссаламды тарбиялап отурду. Анан кийин пайгамбарлык келди. 40 жыл 40ка толгондон. Ага чейин жалаң адеп ахлак. Ушунчалык элдин ишенимине кирди. Мухаммад деген ким десе, элдин баары бир ооздон жакшы адам, мыкты адам дегенче элес менен гана караштуу. Анан акырында кайманат беришпедиби? Мухаммад амин деген. Мухаммад чынчыл деген сөз. Аманатка бекем деген сөз. Пайгамбар болгонго чейин эле. Мына бизде балдарыбызды ошондой чынчыл. Мындай жатында кошуналар келип, кокус бир акча болсо, бир 100 000 акчасы болсо. Жана Балтабай кошуна бар, ошонун Бердигул деген улуу баласы бар.
Аманатқа бекем ал атасына да бермейді ал. Айтпа десең айтпайды атасына дағы. Деп біздің балдарға аманат бұйымдарын таштап кете тұрғаншалық аманатқа қиянат қылбаған бекем адепті балдарды өстірсек Құдайдың берген екен. Аз қошынауыздың балдарына емес, қошынауыздың өзіне де сенім албайыз қазір. Қоқуй біліп қалбасын бәле болады деп. Ақшаларымызды башқасын бекітеміз. Қоқуй біліп қалса жаманды. Мына сондықтан илгеркідей жіпті байлап қойып еле, бешіктегі бөліп қойып, қошынасына да чистап қойып кете берген ғой, тура. Мына бізді ақырқыларын көріп қалдық сайыз оғанда. Чоң апаларымыз балдарын бізгіне чистап кетші, же бізді ағардың үйіне чистап кетші. 2-3 күндеп біле кетіп қалады. Қошынағымын қошып, чайын ішіп, туған ғұрып менен жаша өміріңді сүре бересің. Азыр не болады? Эми пейілге жараша ким бір алым айтқан екен ғой, тамашалап. Шымың тарайған сайын пейілің де тарайып кетті, не болдыңар деп. 2-ден 3-тен балалы ол ар бірін мұны өтіп қарайды екен біз. Антып қараған бияқ антып дәлдейбіз. Өзінің ата-енесі де ішенбей кетеді деді. Атасы келіп қарап, кішіне митіп қалса, болу шағалы аға. Ата айтпеңіз, митіп қараңыз деп. Не керек бар? Осы қатып дейт ал. Атауыз бізді де чоң айтқан, апауыз бізді де чоң айтқан. Біздің балдарды бізден дағы жақшырақ мерім төгет алар. Ошон үчүн ешқачан ата-эне қарап отқанда, еркелетіп отқанда араласпашыбыз керек. Мындай эле туруш керек. Ал ошо небереңерді жетпей жатқан тарбиялар болса, жеткирип айтып өзүңүздөр түзөңүздөр. Біз дағы балалык кылып, туура эмес тарбияларды берип алышыбыз мүмкүн. Байкаңыздар, насаатыңыздарды өтүп, сөздүк байлыктарында күчөтө бериңиздер деп сонун нерселер бар. Ошолорду биздин ата-энелерибиз, бир туугандарыбыз чоң байлык экен биз үчүн. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам мындай дейт: "Лейсал гина ан касратил арат, валакинал гина гина нафс." Байлык буюм тайымдын, материалдын көптүгүндө эмес. Байлык бул бай болуу деген. Көөдөндүн бай болуусунда дептир. Адамдың көөдөнү бай болуш керек экен. Міне кеңпей. Кейбір адамдар бар ғой, андай эле кыйрат койбойт. Мисалы бир тамак, бир түр тамак коет, кичинекей нанын коет, чай пайын коет. Бирок төгүл шагылда мында ачык. Ой, кел, ал тамактан ич, чайдан ич деп монтип, адыраңдап, шадыраңдап, сонун чайды берет мындай. Маанайы ачык экен деп коет го, мына маанайы ачык да мындай. Кабаны каржаган эмес. Жаркылдап турат. А кейбиринде бар, бүт нерсе турат, тамак ичин баары турат. Тиммеле бар, сынын жоготпой. Монтер тиме зыңкыйып, алыңыз деп коюп. Кебетесinde bir de жылмайып да коеюн дебейт. Бүт баары эмне болот? Өзүн тиммеле зыңкыйтып кармап, жаркылдабайт да, ачыш. Болбосо пайгамбар эмне деген? Жылмайуу садака деген. Жылмайганды да үйрөнүш керек экен. Кээде азыр жылмайгандан дагы эмне деп ойлоп калат деп, жылмайбай да калбадыкпы? Жылмайыш керек экен. Жылмайганга да үйрөнүш керек. Анткени жылмайуу садака деп Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам бекиткен. Бирөө тамашалап айткан экен го, бетиңе кечирээк тырыш чөт деп, жылмайып турсаң деп. Ошого жылмайыш керек экен. Нерв сакталат экен го, нерв. Нервтин сакталышы, мээнин сакталышы бул жылмаюудан. Анткени медицина айтып атпайбы, далилдеп атат. Кудайдын буйругу менен оорунун бардык түрүн восстановить этсе болот, жойсо болот Кудайдын буйругу менен. Бирок муну нервтен көчө тил менен крышасынан тайып калса деп коет го. Муну нервтен кеткен адамды кайра оордон алып келүү бул өтө кыйын экен. Өтө кыйын экен. Ошон үчүн жиндеп көзүнүн ардыке көрүнүп кетип атпайбы? Ана жиндеп кетти, ана миңдеп кетти, антип кетти, митип кетти деп. Мына кече дагы бирөө чалыптыр. Муну тода тигит тода. Ана баягы айтылуу жыргал каркеге мага ишенбесеңер баргылачы деп ана жөнөткөм. Барып жыргал каркебиз дем салып, бул психологически эле чарчаптыр дейт. Көрсө бечара 10 жылдан бери үйдө тынбай кызмат кылып 5-6 баланы тарбиялаган аял экен. Күйөөсү болсо эки жака ээрчитип койбойт экен да багыш. Дайыма үйүндө экен да. Жок дегенде бир жумада бир жолу алып чыгып кичине көңүл буруп, ээрчитип нарака берака маектешип коюш керек да. Үйгө барганда айтып элатабыз го, сыйпалама телефонду ташташыбыз керек үйгө киргенден. Көчөдө деле жетишип алат экенбиз. Көчөдө деле жетишип алабыз. Үйгө барганда токтош керек экен мына. Ушул башыбызга бале болот экен. Токтош керек. Бирөө антса бирөө тамашалап коет дейт. Баягы аялы жакында мугалим болуп келиптир да бир университетке. Бул болгон окуя. Анан күйөөсү каникулга чыгып, күйөөсү да мугалим. Үйдө калып калат дагы. Аялдын сабагы бир жума эрте башталып калыптыр. Мына быйыл 2022-жыл болуп атат. Аял күйөөсүнө тамашалайт экен да.
Узатып, үйдө калып калган кандай болот экен деп коет дейт. 3 күндөн бери узатып бала чаканы алып калыптыр да, күйөөсү. Аялы кетет ишке, мугалим аялы. Ана аялы кайрылып тамашалап коет дейт. Узатып коюп үйдө жалгыз калып калган кандай болот экен балдар менен, жаман бекен деп коет. Көрбөйсүздөр, ошон үчүн аларга деле убал да. Ошон үчүн пайгамбар эмне кылган? Кээде жарышып ойногон экен, кээде эркелешип сүйлөшкөн, маектешкен, керек болсо намаз окуп атканда да Айша энебиздин жанында окуган. Окуя мечит жакка барбай эле жанында эле окуйчу деп. Сеждеге барганда риваятта келип атпайбы? Бутун бияка жылдырып коюп, сеждеге барып, анан кайра турганда мен кайра бутумду сунуп алат элем дейт го Айша энебиз. Ушунчалык көңүл бурган, эркелетип жашаган деген сөз. А биз ушинтип намаз окуп туруп, ушинтип окуп туруп эле деп коебуз. А эмне наракта орун жокпу же мечитте орун жокпу? Жок бар. Окуса болмок. Жок, аялынын жанында намаз окуду. Эмне болсо да мени көрүп турсун деп. Ана көрүп турду, карап турду. Арганда тамашкы сөздөр ошол жерден чыккан. Мына ошондуктан дайыма позитивдүү жүргөнгө аракет кылсак, Кудай буйрса жакшы болот. Ал боюнча да пайгамбар Мухаммад алейхиссалам не деген? Кулил хайра ау фаскут. Сүйлөсөң жан эргитер жакшы сөз сүйлө. Жакшы сөз сүйлөй албайсың ба, анда унчукпа деген. Бирөөнү капа кылба. Бирөөнү капа кылуу фарз эмес. Важип дагы эмес. Сүннөт дагы эмес. Бирөөлөргө жаман комментарий берип жазуу бул фарз, важип, сүннөт эмес. Тескерисинче бул эмне болот? Арам болот. Кыямат күнү эми бейишке чыгып кетейин десеңиз, бирөөлөрдүн ардынан жалган ушак айыл, бул акмак, бул адам мен билем да, бул жегич ичкичтиги бул деп жазганы үчүн ошо менен артка кетип калышыбыз мүмкүн. Кудай сактасын. Билсек, жакшы сөз айтат экенбиз. Жакшы сөз билбесек, же болбосо ал жөнүндө айта албасак, унчукпай коет экенбиз. Ошол эле жакшы сөз сүйлөгөнгө тет экен. Бүгүнкү күндө көрүп атасыз, интернет жаман болуп кетпедикпи? Бири-бирибиз менен эле чабышып атабыз. Жакшы ишке жарышсак жакшы болмок. Алла Таала Куранда айтат го: "Фальятанафасил мутанафисун." Жакшы амалдарга жарышуучулар жарышкыла деген да. Ошол таавану алал бирри ва тақва дейт Алла Таала Куранда. Ийгилик, сооптуу иштерге бири-бириңерге жардамдашкыла. Жана душмандыкка, жана күнөө ишке бири-бириңерге вала таавану жардамдашпагыла деген Алла Таала Курандагы аят бар. Амин. Баарыбыз сооптуу жакшы иштерге жардамдашкан, бири-бирибизди көргөндө, капырды көргөндөй эмес, мусулман адамды көргөндөй сүйүнө турган, жакшы көз караш менен карай турган момундардан болууну баарыбызга Кудайым насип кылган болсун. Эки дүйнө тең жүзүбүздү Кудай Таалам жарык кылган болсун. Жана адамдар эле эмес, пайгамбар Мухаммад алейхиссалам төөсүнөн баштап тетиги кушуна чейин кандай сый мамиле кылган. Ошондой мал жаныбарлар дагы бизди көргөндө мөөрөп сүйүнүп тосуп ала турган таза мусулмандардан болууну баарыбызга насип кылган болсун. Амин. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.